Kullu ibn adam hatta'un wa khayrul hatta'ina tawwabun. Бардық адам баласы қата қылушы, қата қылғандардың ең жақсысы тауба қылғандар. Урматтуу мусулман бир туған, бір күн бір падышанын байдың үйінде қызмат қылып жүрген, ошонун огородун, бағын қараған, ошонун таштандыларын көчеге алып шыққан қызматкер дайым іштеген кезде, кетмен чапқан кезде, су қойған кезде дайым ушу сөзді сүйлей береткен. Отырыңыз. Адам ата менен Хауа эне адашпағанда мен де бейіште төрөлмөкмүн, бейіште болмокмун. Адам ата менен Хауа эненин катасынан биз балдары монтуп дүниөгө сыноого түшүп калдык. Бардык кылмыш менин адашканыма башка себеп болгон шу Адам ата Хауа эне. Адам атанын Хауа эненин ордунда мен болгонумда Аллах Таала жараткан бейиште жыргап, Аллах Таала жебе дегенди жебей жүрмөкмүн. Негизи менин адашканыма атам себеп деп, ар бир сөзүдө өзүнүн каталарын Адам ата менен Хауа энеге жүктөй берет экен. Анан падыша муну кайра угуп калат да айтат. Бүгүндөн баштап сен касырга сарайдын ичине кирип, менин бала чакам менен жашайсың, биз жегенди жейсиң, биз ичкенди ичесиң. Бүгүндөн баштап сенин ордуңа башка кызматкер алам дейт. Күндөр өтүп, бир канча күн жашагандан кийин падыша ага ушундай дасторкон жазып, дасторкондо биз ойлобогон, биз билбеген бардык тамактардын, мөмө жемиштердин түрлөрү менен коюп тур да, кызматкерге айтып тур, могу идишти үстү жабылган, идишти алып кирип, могуну ачпагын, барын жей бер, баары сен үчүн, аялың үчүн деп. Кызматкер келет да, дасторконду салып, столдун үстүндө түрдүү мөмө жемиштер, тамак аштын түрү бар экен. Бир гана бир идиштин үстүнө материал менен жабып коюп алып келип коет экен да, бул бардыгы миллиондогон түрдүү тамак аш, мөмө жемиш, суусундуктар сеники, бирок могу идиштин үстүн ачпайсыңар дептир. Тамак ашты жеп жыргап, андан кемпир айтатымыш, бу падыша эмнеге ачпа деди, ушуну ачып карайлычы дейтимиш. Жок, ушунчаны жегенден кийин эмне кылат элек десе, бу падыша бекерге аш деген, ачпагын деген жок. Мунун ичинде бир өзгөчө нерсе болсо керек. Ачып көрөлүчү деп аял азгыргандан кийин жанагы идиш часса, ичинен бир канаттуу учуп чыгып кетип калыптыр. Бөдөнө, кекиликпи, башкабы. Анан падыша карап туруп, кел дептир. Бүгүндөн баштап бай ишиңе чыгасың эми. Сен ар бир иште эле Адам ата адашты, Адам ата кылды дейт элең, өзүң деле ушунча турган кезде ачпа десем ачпадыңбы? Нафсыңды тыя алган жоксуң го.